Ирандын президенти Масуд Пезешкан Тажикстанга 2 күндүк расмий сапарын жыйынтыктап, андан ары Владимир Путин менен сүйлөшүү үчүн Россияга барды. Россия президенти Владимир Путин менен Кремлдеги сүйлөшүүлөрдөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюшту. Документ Россия менен Ирандын ортосундагы кызматташуу тууралуу 2001-жылы кол коюлган келишимдин ордун алмаштырат. Биз азыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттандык. Жетишилген макулдашуулар Россия-Иран мамилесинин байланышынын бүтүндөй комплексин бекемдөөгө өбөлгө болот деп ишенимдеди Путин. Иран президенти Масуд Пезешкан кол коюлган негизги келишим Иран менен Россиянын ортосундагы соода-экономикалык карым-катнаштарда жаңы чоң баракты ачат деп билдирди. Көп барактан турган келишим эки өлкөнүн кызматташтыгынын түрдүү тармактарына тиешелүү 47 беренеден турат. Россия менен Ирандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк келишими кийинки 5 жылдык мөөнөткө автоматтык түрдө узартуу менен 20 жылга түзүлдү.